Тема эң кичине жалпы бөлүнүүчү. Эң кичине жалпы бөлүнүүчү бул эки жандан көп сандардын бөлүнүүчүлөрүнүн арасынан эң кичине сан болуп эсептелинет. Бизге берилген 12 жана 15 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн тапсак, анда биз ала сандардын бөлүнүүчүлөрүн табабыз. Биринчи биз көрүп тургандай 12 санынын бөлүнүүчүсү бул 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 жана башка сандар болуп эсептелинет. Ал эми 15 саныныкы 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 жана башка. Ушул бөлүнүүчүлөрдүн арасынан биз көрүп тургандай 60 саны бул эң кичине жалпы бөлүнүүчү болуп эсептелинет. Себеби бул 60 12ге да 15ке да 15тин да бөлүнүүчүсү. Калагандай эле 24 санын алсак бул 12нин бөлүнүүчүсү, ал эми 15тин бөлүнүүчүсү эмес. 30 санын алсак 30 бул 12нин бөлүнүүчүсү эмес, ал эми 15тин бөлүнүүчүсү. Демек, эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү бул 60 саны. Бул санды ыңгайлуу жана бат табуу үчүн биз 12 жана 15 сандарын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Биз көрүп тургандай 3, 5 бул жөнөкөй сан. Демек, эң кичине жалпы бөлүнүүчү 12, 15 сандарынын биз алабыз калаган эле 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн алсак жана бул 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн өзүн жазып жана 15 экинчи сандын 15 санынын 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүсү болбогон көбөйтүүчүсүн алабыз. Бул 5 саны. Демек, 5 бул 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүсү болбогондуктан аны көбөйтүп жазабыз. 3 бул 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүсү. Ошондуктан аны жазбайбыз. Биз көрүп тургандай бул 12 көбөйтүлгөн 5 же болбосо 60 саны келип чыкты. Ушул эле сыяктуу эң кичине жалпы бөлүнүүчү 15 12 сандарын тапсак, анда биринчи 15 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүсү болгон 3 жана 5 санын жазабыз жана ага көбөйтүп биз көрүп тургандай 3 саны бул 12нин да 15тин да жөнөкөй көбөйтүүчүсү, ошондуктан ал жазылбайт. Же болбосо 2 сандары бул 12 санынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү. Ал эми 15 санында алар кездешпейт. Ошондуктан аларды көбөйтүп жазабыз. 15 көбөйтүлгөн 4 барабар 60. Демек, жогорудагы 60 саны эң кичине жалпы бөлүнүүчү
бул эсептелинет 15 жана 12 сандарын.